Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. 81 мектептен 10 классынын кыргыз тил сабагы. 2 сентябрь 20-жыл. Силер менен бүгүн кыргыз тил сабагын мен Кыдыралиева Жамал өзгөнүмдө болмокчумун. Бүгүнкү өтүлө турган тема тилдин чыгышы жана өнүгүшү. Балдар, сабактын максаты тилдин чыгышы жана өнүгүшү тууралуу биле аласыңар. Эмесе, тил кандайча, качан, кантип пайда болгон деген суроо келип чыгат. Бул суроолорго жооп бериш үчүн адам баласынын басып өткөн жолуна кайрылууга туура келет. Себеби биз тилдин келип чыгышы каяктан экендигин билишибиз керек. Тилдин калыптанышына эмгектенүү чоң таасирин тийгизген деген теория бар. Ооба, эмгектенүү чоң таасирин тийгизген деген теорияны Фридрих Энгельс эмгектин натыйжасында келип чыккан деп өзүнүн теориясын айтып кеткен. Дагы бир айрым көз караштардын айтуусунда тилдин чыгышы жаныбарларда туруунун негизинде пайда болгон деп жүрүшөт. Мындай пикир алгылыктуу эмес. Себеби баардык эле заттар үн чыгара бербейт. Ошондой эле анда дүйнө жүзү бир тилде сүйлөп калмак. Улуттук тилге ажырабастан баардык зат, кубулуш, нерсе, түшүнүктүн баардыгы бирдей аталып калмак. Кандай дейсиңер? Ошондой эле дагы бир божомолдоо бар. Бул божомолдоодо сырдык сөз теориясы. Мында тил адам чоочуганда, кубанганда, кайгырганда пайда болгон дешет. Бул пикир да алгылыктуу эмес. Себеби тил жалаң эле сырдык сөздөрдөн турбасы белгилүү. Ошентип, Фридрих Энгельстин айткандай, тил эмгектин негизинде пайда болгон. Тагыраак айтканда, тил бул коомдук көрүнүш. Ал коом пайда болгондо келип чыккан. Коомдун өнүгүшү менен тил дагы өнүгүүгө дуушар болуп турат. Ошентип, бир муундан экинчи муунга тил аркылуу иш тажрыйбабызды, билген көргөнүбүздү өткөрүп берип, тил аркылуу байланышып келебиз. Ошентип, дүйнө жүзүндө жашаган элдер, улуттар, мамлекеттер улуттук тилге, аң сезимге ээ. Аймактык кеңейүүгө ээ болуу менен диалектилерге бөлүнөт. Кээ бир улуттук тилдер ажырап отуруп, жакын тектеш тилдерге айланып кетиши да мүмкүн. Мындай көрүнүш бизде да бар. Мисалы, кыргыз тили түрк тилдеринин катарына кирет. Мындайча айтканда, тектеш тилдер болуп эсептелинет. Анын Орхон Энесай доорунан баштап, Орто Азияда жашаган мезгилге чейин өзүнүн тектеш элдери менен саясий, экономикалык, географиялык өсүп өнүгүүгө дуушар болуп келет. Ооба балдар, байкасаңар, коомдо канчалык өсүп өнүгүү түшүнүктөр келип чыкса, ошончолук тилибиз да өнүгүп дуушар болуп келет. Эмесе балдар, өтүлгөн теманы дептериңерге жазып